еңбекте биргеликте жаш десек, анан Кудай буйрса, Килемдеги балбандар окуучу. Ал эми алар мелдешип жаткан турнир райондук гана деңгээлде экендигине карабай, даярдыктар олуттуу экендиги байкалат. Ага жаш спортчулар гана эмес, алардын жаңыча айтканда секунданттар менен машыктыруучулары дагы Олимпиада учурундагыдай эмоцияда катышууда. Жалал Абад облусундагы Тоос Тороо районунун борборундагы мелдешке баардык айылдардан катышуучулар келишкен. Атаандаштарынын шайын оодарууга аракет жасагандарга тыныгуу учурунда машыктыруучулары кеңеш берип, аз да болсо сергиткенге жетишүүдө. Бутка кирип чап. Аттың жегилимдер? Жок. Эмне үчүн? Туткан жокмун. Бул бана мен мурда көрүшчү эле? Жок. Биринчи жолу көрүп атасың. Жегем деген ой бар болчу өзүмдө. Жеңим деген? Az канча баланы жеңдиң буга чейин? Бирдиле. Жаңы баштан. Канча класстасың? 8. Кайсы айылдан келдиң? Чет булак айылында. Чындыгында бул нерсе күзгү мелдеш турнири уюштурганбыз күрөш федерациясы менен биргеликте. Анан 12 вес категорияда балбандардын күчүн сынап, республикалык областтык мелдештерге тандоо жүрүп жатат да азыркы учурда. Өзүңүздөр көргөндөй бул эреже өзүнүн эркин күрөштүн эрежесинде гана өтүп атат да жаш өспүрүмдөр арасында. Казарман айылы Бишкектен дээрлик 500 чакырым алыста, шарты катаал аймакта жайгашкан. Бирок ага карабай спортчулары республикалык, анан калса дүйнөлүк дагы мелдештерде жеңүүчү. Бүгүн болсо мынтип 200ден ашуун окуучу жеңиш үчүн кайрадан килемде. Махмал мектебинде окуйм, 8-классым. Мен азыр 38 классымда бестеп жатам. Жаңы эле бир жолу кирип, бир баланы жыгып чыктым. Бүгүнкү өтүп жаткан турнирибиз президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарыялаган аймактарды өнүктүү жана санаптештүү жылына карата ушул турнирди уюштуруп, Тоос Тороо районунун ардактуу атуулу Молдос Бекташ атабыздын атында биринчи турнирди уюштурдук. Уюштуруу максатыбыз ушул окуучуларды мектеп рекетчиликтен алдын алуу, ушул жакшы жолго спортко тартуу максатында уюштурдук ушуну. Ушунчалык даярдыкта болот деп күткөн эмеспиз, чында бирок жакшы даярдыкта келишти. Биздин дагы ушу кызыктыруучу ушу айылдан келген биз ойлогонбуз, что айылдарда формасы ушундай жанагындай борцовский триколору, борцовкалар жанагындай бутуна кийген ошондойлору кичине ошол жагынан аксайт болуш керек деп биз өзүбүз дагы баягы кызыктыруучу, жакшы кармашка, жакшы күрөшкөн балдарга деп алып уюштуруп койгонбуз. Кудай буюрса анысынын белегинде тапшырабыз. Бирок ага карабастан өздөрүнүн ушул кеске, ушул азыр бүгүнкү турнирге жакшы жогорку деңгээлде даярданып келгени бул чынында бизди кубандырат. Тоос Тороодогу окуучулар ортосундагы күрөш боюнча мелдеш 2 күнгө созулуп, анын жеңүүчүлөрүнө атайын сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле кийинки баскычтарга жолдомо алышат. Ал эми мелдештин өзү уюштуруучулар ишендиргендей эми салтка айланат экен. Нурбек Боркошев, Сыргой Семетеев, атайын Кутман таң көрсөтүүсү үчүн Жалал Абад облусунун Тоос Тороо районунан.